Bismillahirrahmanirrahim. İbn Cavzi rahimahullah janağı tarixta bolup ötken okuyany keltirет, jana İbn Kesir rahimahullah özünün Bidaya ve Nihaya degen kitabında mına uşul rivayatty keltirет. Эми бул окуядан таасирлене турган нерсебиз, бул окуянын акыр акыбети өтө кайгылуу болгон. Өтө капалуу болгон. Анткени бул нерсе ар бирибизди ойлондура турган нерсе. Мына ушул китептерде айтылынат. Эки адам дейт. Эки адам. Бирок денелери бириккен дейт. Денелери бириккен. Нол белинен бириккен да, мына ушул белинен бириккен эки адам мындай. Бизде да азыр кээде көрүп калабыз го, дүйнөдө туулуп калат мына ушундай адамдар. Азыркы медицина өнүгүп, азыр экиге бөлүп атат. Экиге бөлгөн кезде эки адамды. Кээде бирөөсү өлүп калат, кээде экөөсү жашап кетет, кээде бирөөсү өлүп, бирөө жашап кетет. Тарыхта дагы мына ушундай окуя болгон экен. Эки киши, эми экөөсү, бир адам да, бирок эки адам. Şu белинен чыккан ашказан экөө, эки кол, эки бут, эки ийин, эки көкүрөк. Эң таң калыштуусу, бирөөсү тамак жегиси келсе, экинчиси тамак жегиси келбейт. Кээде бирөөсү тамак жегиси келбесе, экинчиси жегиси келет. Кээде мына ушундай болуп калат экен. Муну ошол замандагы көргөн билген адамдар айтат да. Кээде бирөөсү ажатканага барса, экинчиси дагы барууга каалабаса дагы барууга аргасыз болот экен. Эмне үчүн? Анткени экөө жагышып турат да бири-бирине. Бирөөсү ажатканага баргысы келип атат, экинчиси баргысы келген жок. Анын ажатты каалаган жок да. Анан мына ушул эки адам дейт. Кээде урушуп калса, бири-бирине сүйлөбөйт экен да. Бири-бирине тарынып, бир канча күн жүрүшө берет экен, бири-биринен тарынган абалда. Анан мына ушинтип 25 жыл жашашты дейт. 25 жыл. 25 жыл жашагандан кийин мына ушул эки жабышкан адам. Бирөөсү өлүп калды дейт. Бирөөсү өлүп калды. Экинчиси бирөөсү өлүп калды. Бирөөсү өлүп калды. Экинчиси аябай кайгырды дейт. Аябай кайгырды, капаланды. Анан экинчиси өлгөндөн кийин көмүш керек да аны. Аны көмүш керек. Эми көмөйүн десе, бирөөсү тирүү. Анан ошол замандагы врачтар жыйылды дейт. Ошол замандагы врачтар жыйылып, муну бөлсөк кандай болор экен? Ана врачтар жыйылып, өз ара кеңешме өткөрүп, караса, бөлүү болбойт экен бул экөөнү. Ажыратуу болбойт экен. Ажыратса экинчиси да өлөт экен. Анан врачтар ажыратпай койду дейт, бөлбөй койду дейт. Анан жанагы өлүп калганы барып чирип, сасып, адам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адам өлсө тезирээк көмгүлө дейт го, үч нерседе шашылгыла дейт. Кыз бойго жетсе тезирээк бергиле. Кыссактагычаң туссакта деп бекерге айтылбайт го. Жана бирөөдү иштетсең тери кургай электей акысыны бер дейт. Үчүнчүсү сөөк бирөө ааламдан өтө турган болсо, бирөө өлө турган болсо тезиреге барып, сөөгүн ысыгында көмгүлө дейт. Анткени адам өлсө эң тез сасып кете турган адам өзү. Анан экинчисини карап, аябай кайгыланып, капаланып, биринчиси дагы ошол тирүүсү дагы аны карап туруп, кайгы муңнан жанындагыны карап туруп, жана чирип кетип атат, сасып кетип атат. Экинчиси да өлдү дейт. Мына ушинтип экөөнү анан адамдар жаназасын алып барып окуп көмгөн экен да. Эми алхамдулиллах, бул окуядан ибрат бола турган нерсе, алхамдулиллах бизге Аллах Таала эки бутту, эки колду толук мүчөлөрү менен Аллах Таала перзенттерди берип атат. Алхамдулиллах, мына ушундай жакшы бир сүрөттү Аллах Таала жаратып койгондугуна, лакад халакнал инсана фи ахсани тaqwim,
Biz чындыгында insanды сулуу сүрөттө жараттык дейт. Мына ошондуктан мына колубуздагы неимат, жакшылыктар, ден соолук өтө бир чоң бир неимат. Алхамдулилла жеген ичкенибиз өз ордуна барып, өз ордун таап атат. Мындан өткөн байлык жок. Эгер инсандын зарасы чыкпай калса эмне болот? Чоң ажаты чыкпай калса эмне болот? Бул чоң ажаты чыгып турган инсанды, зарасы чыгып тургандыгы бул өтө бир чоң бир неимат. Анткени бул зараң чыкпай калса, чоң ажатың чыкпайса, балаң да көрүнбөйт, аялың да көзүңө көрүнбөй калат. Эң жакын адамдарың да көзүңө көрүнбөй калат. Эң кымбат машинаң болсо дагы бир тыйын болуп калат. Эң жакшы үйүң болсо дагы бир тыйын болуп калат. Ушул неимат экендигин сезсеңиздер, ушул ажатканага кирип, алхамдулилла, ажаттан жакшы бошонуп чыкканыбыз өзү чоң бир ден соолук, чоң бир неимат да. Мына ден соолуктун неимат экендигини билгин келсе, больницаларга бар дейту бир. Жанагы зарасын чыгарып койгон, ажатына бара албай бир жерде жаткан адамдар. Намаз окуганда, орозо тутканда, кээ бир ибадаттарда чектелүү болуп калат инсан. Ошондуктан Аллах Таала акыр акыбетибизди жакшылыктарга толо кылган болсун. Ден соолук өтө бир чоң бир неимат экен да. Муну биз жакшылыкка пайдаланышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыямат күнү пенде 4 нерседен суралбай туруп, бир кадам таштай албайт дейт. Ошонун бирөөсү муну ден соолугу, ден соолуктан суралат. Муну денесин эмне менен картайтырды? Арам менен картайтыргандар бар. Сүткорлук кылып, сүткорлук менен картайтыргандар бар. Арак менен картайтыргандар бар. Картайган адамдар бар. Же бир арам нерселер менен картайган адамдар бар да. Инсан адал нерсе жеп, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн бекем кырманып, бул жашоодон өткөнгө аракет жасаш керек. Эми кийинки маселе, мына акыйканын үстүндө чогулуп отурабыз. Бул нерсенин өкүмүнү кичине айтып коюшубуз керек. Муну билип алышыбыз керек. Эми бир инсанды Аллах Таала бир перзент менен рызкылап турган болсо, уул перзент мененби же кыз перзент мененби рызкылап тургандыгы үчүн Аллах Таала муну дагы өзүнүн шариятка ылайык жол жобосун көрсөтүп койгон. Акыйка бул алымдар айтышат жалпысынан сүннөт. Кээ бир алымдар сунна муаккаде дейт. Ошондуктан жалпысынан сүннөт, бирок мүмкүнчүлүгү бар адам бул нерсеге кайдыгер карабаш керек. Бул атанын акысында сүннөт. Баласын акыйка кылып коюбуз. Атасынын акысында сүннөт. Эгер атасы болбой калсачы десе, анда апасы кылып койсо деле боло берет. Энеси кылып койсо деле боло берет. Эгер ата энеси кылбаган болсо, өзүнө өзү акыйка кылса деле боло берет дейт алымдар. Эми башка бир хадис келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анил гулам шатан вал жария шатун дейт. Уул балага 2 кой сойгула дейт. Жана кыз балага 1 кой сойгула дейт. Эгер 2 кой союуга мүмкүнчүлүгүңүз болсо, сойгонуңуз жакшы бир сойгондо союп коюу бул абзел. Ярхамакаллах. Эгер мүмкүнчүлүк болбосо, бирөөсүн азыр союп, бирөөсүн 1-2-3 айдан кийин же 1 жылдан кийин союп койсо деле боло берет. Сойгонуңарды ошол 7-нчи күндө сойгула деди. 7-нчи күндө мүмкүнчүлүгү болбосо, 14-нчи күндө мүмкүнчүлүгү болбосо, 21-нчи күндө сойсо, же болбосо анда да мүмкүнчүлүгү болбосо, анда качан мүмкүнчүлүгү болгон убакытта союп койсо боло берет. Эми акыйканын бергенинин хикматы эмне десе, куллу гуламун муртаханун би акыйкатих дейт Пайгамбарыбыз. Ар бир бала акыйкасына күрөөгө коюлган дейт. Муну алымдар кандай түшүндүрөт? Бир тафсири, эгер кимдир бирөө баласына акыйка кылган болсо, кыямат күнү Пайгамбарыбыз кыямат күнү ата энесине ошол баласы шапаат кылат дейт. Шапаат кылат дейт, колдойт. Экинчи бир дагы бир хикматы алымдар айтат. Кайсы бир инсан баласына акыйка берген болсо, баласы ден соолуктуу болот дейт. Ден соолуктуу болот дейт. Кыскасы, бул нерседе жакшылык бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буйрган нерселерде жакшылык бар. Эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 7-нчи күнү акыйкасын кылгыла деди. Бул эми мустахаб, бирок шарт эмес. 7-нчи күнү сөз союшуң керек деген нерсе жок. Сойгону жакшы, абзел.
7-нчи күндү кандай эсептейбиз десе, мисалы үчүн жума күнү төрөлгөн болсо бала, анда кийинки жума эмес, кийинки ошол 4-нчү күн, бейшемби күн, 7-нчи күнү болуп саналат. Анткени жума күнү туулган күнүн да бир күн деп эсептейбиз. Эми акыйкасы болгондон кийин атты коюш керек. Эми балага качан ат коюлуш керек десе, 7-нчи күнү ат коюу жакшы, мустахаб. 7-нчи күндөн кийин деле ат койсо боло берет. Жана ошондой эле туулган күнү дагы ат койсо боло берет. Же туулган күнүнө чейин ат койсо дагы боло берет. Мисалы үчүн бизде кээде балалы болсо мындай ат коём деп жүргөндөр дагы бар. Боло берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ибрахим деген баласы төрөлгөндө, мына ушул түнү менде бир бала төрөлдү, мен аны Ибрахим деп атадым дейт. Туулган күнү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баласы туулган күнү ошо Ибрахим деп атаган. Ошондуктан бул маселеде сөз жок. 7-нчи күнү койсоңуз да боло берет, туулган күнү койсоңуз деле, балага ат койсоңуз деле боло берет, же 7-нчи күндөн кийин ойнону койсоңуз деле боло берет. Негизгиси жакшы ат коюңуз. Балага жакшы ат коюу бул баланын таалим тарбиясына таасир берет. Жанагындай капырлардын аттарын коюудан, өтө бир немелердин ат коюудан биз кайтарылганбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аты, сахабалардын аттары, пайгамбарлардын аттары, кыз болсо пайгамбарыбыздын аялдары, кыздары жакшы маанилүү аттарды койгонго аракет жасаш керек. Мына ушул баланын алдында атанын аткара турган иштери. Андан кийин тарбия андан арулана берет. Эми чач маселесине келе турган болсок, баланын чачы качан алыныш керек? 7-нчи күнү хадиске ылайык 7-нчи күнү чачы алынсын, акыйка кылынсын, ат коюлсын деп бир хадис келип атат. Бул маселеде да кичине алымдар ортосунда талаш бар. Кээ бир алымдар кыз баланы чачы алынбайт, уул баланын чачы алынат дейт. Анткени хадисте гулам деп келди, гулам балага айтылат. Кээ бир алымдар айтат, айырмасы жок, кызды дагы баланы да чачы алына берет дейт. Кызды дагы баланы да чачы алына берет дейт. Мындайча айтканда, чачы алынганы бала үчүн жакшыраак. Анткени жакшыраак сергип, өзүнү жакшы сезип калат бала чачы алынгандан кийин. Эгер ким жок, мен албайм, бул тууралуу келген хадис кичине заиф экен деп, мен чачы албайм деген болсо баласын, анда аны биз бир сөз менен айыптай албайбыз. Кээ бир алымдар алсаңар да болот, албасаңар да болот деп айтты. Ошондуктан бул маселеде ишкененирээк. Андан кийин акыйканын этини конок кылып бышырып чакырса деле болот, же мискиндерге таратып берсе болот. Эми мындай маселе жок. Акыйканын сөөгүнү сындырбаш керек, же аны сөөктөрүн топтоп бир жерге көмүп салыш керек. Мындай нерсе жок. Эч бир хадистерде да келген эмес мындай нерсе. Келсе да ал хадистер токума хадистер, же бир өтө бир заиф хадистер. Андай нерсе Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келген эмес. Акыйкада негизги көңүл бурула турган нерселер мына ушул. Анан бизде мына ушул сүннөттү тирилтүүбүз керек. Мына ушул сүннөткө кайтуубуз керек. Бизде сүннөт той деп коет дагы, анан баланы отургузуу маселеси, ошону той кылып жиберишет. Ал деген нерсе колтукту жүнүн алган сыяктуу эле нерсе. Мисалы үчүн кичине эле учунан бир нерсени алып койсо, той кылып, бар тапканын чачып, оюн күлкү кылып жиберишип атат. Анда колтуктун жүнүн алса деле оюн күлкү кыла берсин анда. Колтуктун жүнүн алып, бул жактын жүнүн алып койдуң, не бул жактын эмесин учунан алып койду, ошого не айырмасы бар анын? Бул күлкүнүмүштүү нерсе. Ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайтарган, ошол көрсөткөн сүннөткө кайтышыбыз керек. Жанагы сүннөт той деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кичине учунан алып койсоңор, хатнага отургузуп койсоңор, той кылгыла, шан шөкөт кылып жибергиле деген эч бир нерседе, эч бир жерде мындай нерсени буйруган эмес. Бул жөн эле ысырапкерчилик бул нерсе. Анан жанагындай оюн күлкү кылып, ал жерде арам нерселердин ичилүүсү бул шайтанды ээрчүү болуп саналат. Ошондуктан ал нерседе жакшылык жок, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн нерседе гана жакшылык бар. Эми 7-нчи күнү деле уул бала болсо отургузса боло берет.
Kança жаш убакытта отургузса, ошончо жакшы баланы хатна кылдырган жакшы. Бирок качан важип болуп калат? Качан балага жашына жеткен убакытта хатна кылуу важип болуп калат. Мисалы үчүн намаз окуй турган убакытка жеткен убакытка чейин хатна кылынбаса, ошол намаз окуй турган убакыт болду да уже. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам балдарыңарды 7 жаштан намазга буйругула, 10 жашта намаз окуп алса ургула деген. Ушундай убакытта уже важип болуп калат баланы отургузуш. Ал убакытка чейин сүннөт болот жалпысынан. Антикени нажасаттан тазалануу бул намаздын бир шарты болуп саналат. Мына ушул акыйкада айтыла турган эң негизги нерсе. Аллаху алам, субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.